Саламатсызбы? Мен Нелла Васильева. Чыган кыргыздын патриотторунан болойлу. Эмнеге N-Group? Коомчулукка пайдам жетсе экен деген кыялым. Чогулуп калдыңарбы? Жөнөкөй эле бир мастер болуп келген, мастер участка. N-Group'та кулуруш кандай болууда? Бардык үйлөрдөн уже бийиктеп баштадык да. Бир этажды 15 күндө куюш бул өтө чоң жетишкендик. Азаматсыңар. Алар мага күн сайын дуа кылат. Бул үйлөр кылымдар бою туруш керек. Болгонубу? Ооба. Жашым 28-де болсо дагы Игиликке кантип жетсе болот? көкпетмин. Интернат өспүрүм мектебинде окугам. Алдыда пландар кандай? Эптеп септеп эле бат десе Конор Макгрегор. Нормально. Саламатсызбы? Мен Нелла Васильева. Достор, бүгүн бизде конокто турдумат. Биз менен болуңуздар. Суукта иштөө кыйынбы? Эми өтө деле кыйын эмес. Суукта ошол нерсеге биз атайын даярдык көрөбүз. Ушундай газовый пушкаларды, анан трехфазный электрический пушкаларды, пункт обогреваларды коебуз. Ысык чай ичип турабыз столовыйдан. 2 саат кыймыл кылабыз, балдар өздөрү кыймыл кылып иштегенде эле өзү чарчабайт негизичи. Бул жакта динамичный движение болот да, аябай. Анан жарым саат, 2 саат өткөн сайын ысык чайдан ичип, жылынышып, анан кайра чыгып иштерди алып кете беришет. Турдумат. N-Group'ка кантип келдиңиз? Өтө жакшы суроо. N-Group'ка келген тарыхы өтө кызыктуу чындыгында. Буга чейин көптөгөн Кыргызстандын курулуш компанияларында иштегем. Анан мамлекеттик кызматтарда иштегем. Ошол жактагы бир кесиптешим ошол учурда N-Group'та иштеп жаткан мезгили болчу. Ал мага чалып калып, ушундай вакантный бир жумуш бар, карабай аттың беле жумуш издеп жаткан эмес белең деп чалып калды. Ошол мезгилде мен да үй тиричиликтер менен эле алек болуп жүргөн учурум эле. Анан N-Group'ка келип калдым. 2022 жыл болчу. Жай мезгил эле N-Group'та иштеп жатканыма көз ачып жумгуча эле уже билинбей 3 жыл болуп кетиптир. Өз негизи бала чагыман баштап эле мен интернат өспүрүм мектебинде окугам 4 жыл. Ал жакта жашоонун ысык суугун түшүнүп, жашоодо ушундай орусча айтканда самостоятельность сыфаттарга ээ болот экенбиз. Анткени жашоо ошого алып келет экен. Ал жакты бүтүп, кийин жогорку окуу жайга тапшырдым. КГУста да окуп бүттүм. Специальность инженер, институт архитектуры дизайны болчу. Анан окуп жүргөн учурда эле, студенттик мезгилде эле иштеген да учурлар болду. Өзү чынында келгенде мен ошол монолит сферасында, негизи эле стройка курулуш тармагында жөнөкөй жумушчулуктан баштагам, орусча айтканда разнорабочий болуп, ошо белге өндүк тагып алып, колдо балкамык, перфоратор инструменттер менен иштеп жүрүп, кийин окуу жайды жакшы ийгиликтүү аяктап бүтүп алдым. Кийин мамлекеттик кызматтарда иштедим, Бишкек архитектурада өзүмдүн кесибим боюнча. Анан 4 курулуш компанияда иштеп бүттүм. Ата энеңиз тууралуу айтсаңыз. Атам бала кезинен эле ушу үй бүлөсүнөн эң кичүүсүнө чейинкиси жалаң эркектер үй бүлөсүндө өзү бир кесиптен образованиясы жок эле адам. Эми ал учурда союз убагында жашоо ар кандай болчу. Анан атам бала кезден баштап мага берген тарбиясы ушул балам, мен көргөн жашоону сен көрбө, жет өлчөп бир кез, ар дайым акыл менен иштеш керек. Бул жашоо өтө мындай кээде суук болот, кээде ысык болот деп көп жакшы насааттарын айтып келет азыркы учурга чейин. Анан атам жаш кезинен баштап эле өзү куруучу, ушу өмүр бою эле курулушта иштеп келе жатат. Анан ушул мени дагы жогорку окуу жайга тапшыртып атканда, балам ушу окууңду жакшы окуп ал деп мындайча айтканда мотивация берет эле. Апамдын дагы салымы азыркы личность болгон, түзүлгөн
мен деңгээлиме даражама бирден бир себептер ата энемдин тарбиясы, апам дагы көп эч качан уурулук кылба, ушак айтпа, адал мээнет кыл деп ушундай жакшы насааттарын айтат эле. Что еще могу сказать? Бала кезден баштап эле атама көп жардам берген учурлар болгон. Биз ушул 2 бөлмөлүү кичинекей үйлөрдү салчубуз. Пайдубалдарына барып растворчулашып, баягы кетмен менен, күрөк менен ошентип аткан учурлар эсимде. Азыр көз ирмемме, көз алдыма келип жатат. Анан куруучу болуп калганыма ошо атам да бирден бир себеп болду. Куруучулукту мен эсептейм, бул өтө бир чоң тармактагы оор кесип чындыгында. Анткени куруучулар жоктон бар кылуу процессин аткарат да. Бул мындайча айтканда өтө бир чоң искусство деп мен баалайм. Ошол өлкөбүздүн архитектуралык тармагына салым кошуу, эмнеге N-Group'тун долбоорлору мага аябай жагат, анткени фасадный решениялары, ошол планировкалары өзгөчөлөнүп турат. Анан кабаттары дагы өтө бийик. Курулуш тармагында бир эле адамдын күч аракети менен эч нерсеге адам жетпейт. Бул жакта 100дөн 200дөн ашык адамдар баардыгы бир тармакта бир максатта иш алып барышат. Курулуш бул мен үчүн өтө бир мындай артынан кубалай турган нерсе да. Курулуш өзүмдүн жумушуман мен күн сайын мындай рахат алам. Кандайсыңар жигиттер? Ассаламу алейкум. Жакшысыңарбы? Жакшыбы? Чоңуп калдыңарбы? Буюрса, бул жума өтө продуктивный иштерди кылыш керек. Кышкы отопительный сезонда келип, зимний период келип калды. Ошого балдардын түнкү сменасындагы жакшылап карап койгула. Пункт обогрева сөзсүз кошуп койсоңор керек. Жакшы, жарайт. Балдар жылуу иштешсин, тамак аш жагы жакшы эле болуп атабы? Иштешкенибизге 1 жыл болуп калды. Буюрса, башында келгенде көп жардам берди. Анткени жумушта кичине ар кандай нерселер болуп калат. Анан ар кандай маселелер боюнча көбүнчө турдуматка кайрылып, мындай учурда кандай кылыш керек? Коопсуздук эрежелери боюнча дагы суроолорду берип, билбеген нерселерибизди тактап аттык. Ошол азыр дагы эле иштешип жүрөбүз. Бардыгы жакшы, дагы эле жардам берет. Кандай кемчиликтер бар, кандай муктаждыктар? Айтып кое берейик, нерсе болсо. Барбы? Баары жетиштүү эле. Баары жакшы эле, Заявка берилгенде. Негизи жигиттер мындай да, жумуштан да жогору турган нерсе бул адамдын өмүрү, адамдын коопсуздугу. Санат биз баардыгыбыз алып барып аткан жумуштар өтө жоопкерчиликтүү чын-чынына келгендечи. Коллектив мени өтө жакшы эле кабыл алды. Себеп дегенде жашым 28-де болсо дагы ошо аткарып жаткан жумуштарымды эми мындай руководство баалап атса, демек кылып жаткан жумушумдан бир результат, жыйынтык болуп атса, демек жумушумду жакшы эле аткарып атам деген ойдомун. Биз мындай да китептерди окуп баштадык акыркы күндөрү. Обнимите своих сотрудников дейт да. Ошо кантип өзүбүздүн сотрудниктер менен жакшы иш алып барыш, аларга кандай мамиле кылыш, ар бир адамдын өзүнүн кыялы бар, ошого индивидуальный подход кылып, кээ бир адам тарынчак, кээ бирөө мындай айтсаң деле түшүнбөйт. Ошон үчүн жетекчилик бул оңой эмес. Урушуп койгон учурлар болот, урушсуз дагы жумуш жүрбөйт да. Кээде сылап сыйпап мактаган да учурлар болот. Ошого мени кандай болсом, ошол кемчиликтерим менен, жакшы жактарым менен толук кабыл алышат биздин ишкерлер. N-Group'та курулуш кандай болууда? Курулуш азыркы учурда өтө кызуу. Мынакей өзүңүздөр көргөнүңүздөй, бул жакта азыр 50 ишкер жумуш алып барууда. Кудайым буйрса эрте менен бетон алуу иштери жүрөт. Азыр балдар толугу менен конструкцияны авторский техтен өткөрүп, биз дагы ошону көзөмөл кылып коюу максатында келдик. Бул жак болсо менин заместителим, бул жакта старший инженер. Бардык тапшырмаларды ушул балага коем. Бул бала менин колум, бир бутум деп айтсам болот, бир кулагым, бир көзүм деп.
Ошол азыркы учурда мынакей 11 кабаттын төшөмөсүнө буюрса бетон алабыз. Жумуштар өтө жакшы деңгээлде болуп атыптыр. Бул жакта В менен Г деген дагы блок бар. Ошол эки блокто дагы жумуш кетип атат. Эртең буюрса бетон саат канчага, Кутман? Саат 9-10-дорго 9-10 келет, Бардык ага чейинки жумуштар толук аткарылдыбы? толук аткарылды. Могу пункт обогреваларды күчтөтүп, анан балдардын коопсуздугун жакшыраак открытый проемдорду сразу жапкыла. Билесиң, биринчи орунда адамдын өмүрү турат. Механизация кандай, жакшы иштеп атабы? Крандар жакшы, атмосфера жакшы экен. Ушуңардан жазбай, ушундай жумушту жакшы алып кете бергиле. Дагы эмне кызмат, эмне кемчилик болуп атат? Башка кемчилик жок, жумуштар баары жакшы. Буюрса иштеп атабыз. Ошол азыр биз жумушчуларды дагы ушундай атайын эки түстүү жилет кылып кийгиздирип койгонбуз. Жашыл жана кызгыл кылыпчы. Негизи кызгыл түстөгү жилетчи деген адамдар булар плотник, жыгач усталар, ошо ополовканы чабып. Бирок ынтымактуу бардыгы. Жашылдары болсо арматурщиктер, алар темир менен иштешет, темир усталар. Бирок ушундай бетон болгон учурда плотниктер, темир усталар бардыгы бирилип, жалпы мындай көмөктөшүп ашар кылып салышат да, бир иштеп салышат. Азамат Сенар. Рахмат. Нормальное явление. N-группта иштеп жатканыма мынакей 3 жыл болуп калыптыр. N-групп эмне үчүн дагы эле бул фирмада мен калып, бул жакта иштеп жатам, анткени учредительдер менен сүйлөшкөндө эле мага мындай белгилүү болгон, анткени жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет деген сөз бар го кыргызда. Бул жакта өтө кардарларга биринчиден жана ар бир жумуштун кадрына, ар бир жумушчуга өзгөчө бир мындай орусча айтканда подход менен карашат да, баардык шарттарды түзүп берет. Жумушту только кылыш эле, аткарыш эле учуру калат. Жана жамаатта өтө береке бар, бардыгыбыз бири-бирибизди максатыбыз бир, ниеттерибиз тунук. Ошодон улам мындай адамдардын жүрөктөрү бириксе жана максат бир болсо, бардык адамдын ошо ийгиликке жетишине бирден бир себеп тез жана сапаттуу жетишке ошол нерсе себеп деп айтсам адашпаймын. Эмнеге N-групп? Жакшы суроо. N-групп анткени биринчиден идеологиясы мага аябай жагат. N-групптун бирден бир чоң бир жага турган нерселери бул алдыга койгон максаттар жана ниет. Жакшы ниет жарым ырыс деген бизде сөз бар го. Сөз менен дагы толук жеткире албайм, бир өзгөчө атмосфера бар да. Бардык сотрудниктер, ишкерлер өзүнчө бир мындай нурдуу болуп, бир максатта иштеп атышат. Ошол нерсе сезилет жан дүйнөгө. Анан N-групптун шарттары өтө сонун, мынакей өзүбүздүн тамактана турган жайыбыз бар, столовойларыбыз бар. Бардык шарттарды түзүп беришкен колдон келишинче. Болгону ишти так жана даана алып кетиш керек, өтө сапаттуу кылып. Буюрса пландар боюнча мынакей Б блок уже 11 кабаттын төшөмөсүн эртең бетон алабыз. Кудайым буйрса бетон алсак, блок В менен Г дагы өтө ылдамдык темпте кетип жатат да. Кутман, прием, Кутман, могул жердеги арматураларды оң жакка жылдырышыңар керек экен, эртең автобетон насос келип жайылса лапалары чыга тургандай кылып. Хорошо, жарайт. N-групптун баалуулуктарынан дагы бирден бир себеби бул компания өтө камкор, ар бир ишкерге, ар бир сотрудникке өтө мындай жылуулук менен жана мээрим төгөт да, мээрим менен карайт. Ошол нерсе бизге абдан сезилет. Жана бул тарбияны биз өзүбүздүн учредительдерден, башчыларыбыздан көрүп, бизге дагы жана сыныктан башкасы бардыгы жугат деген сөз бар го. Ошондой бизге дагы жугат да. Биз өзүбүздүн кол астыдагы ишкерлерибизге ушундай мамилени уже автоматтык түрдө кылып баштайбыз. Биз дагы аларга камкор болуп баштайбыз. Мисалы үчүн, мен азыр кол астымда 200дөн ашык адам иштейт. Улуу болсоң кичип бол деген сөз бар го кыргызда. Мен ошо строительный объекттерди кыдырганда, барганда, обход кылганда, ошо бардык жумушчулардын бардыгына бирдей мамиле кылып, алар менен учурашып, жада калса аттарын жаттап калышка аракет кылам. Анткени мисал үчүн ассаламу алейкум деп байкенин атын атап кайрыла турган болсом, ал ушу директор по строительству мени тааныйт экен деп мындай жүздөрүнө нурданып, мындай шыктанып калышат да.
аябай жакшы иштеп башташат. Ошол нерсе кадимкидей бир ушундай бир деңгээлде, энергетический деңгээлде сезилет. Анткени болсо биз ушул эле мамилени Ингруптун башчыларынан өзүбүзгө көргөнбүз. Ушул жылуу сезимдер биз бирөөдөн көргөндүктөн улам биз дагы бирөө башкаларга көрсөткөнгө ар дайым аракет кылабыз. Анан тетиги край консольдорго 5-10 коюп, ортолорун сөзсүз пейнттеткиле. Сөзсүз түрдө. Немеңер даярбы? Вибратор, бардык нерселер, меткаларыңар. Жакшы, э? Азыр турмустарын көтөрүп, бажага салып, баарын турмуздап даярдабыз. Кээде жигит жөө жүрөт, кээде жигит төмүнөт деген кыргызда айтылган сөздөрүбүз бар. Ошондуктан ысыкка, суукка чыдап, жерди жете айланып болсо дагы ырыскы табып, өнүгүп, өсүп, артыбыздан чоң бир салым, жана чоң бир ийиз калтырып кетсек, бул негизги максаттардын бири деп айтсам адашпайм. Мен өзүмдүн үйдө дагы, кухняда магнитно-маркерная доска деп коет го. Ошондой чоң досканы чаптап койгом өзүмдүн бөлмөмө. Анан ал жакта кечки мал задачаларымды жазам. Эртеси күнү сейчас вот здесь развернемся. Так, ошону айтып кетип аттым эле, улантып кете берейин, Улуп кетип атасыздарбы? Жакшы болуп атабы? Үйгө барган учурда дагы тамактанып, үй бүлөгө кичине көңүл бөлүп, андан кийин 24-кө 7 деп айтсам адашпайм, ар дайым связьтабыз, анткени түнкү сменада иштеп аткан биздин ишкерлер дагы бар. Онлайн видео наблюдение менен да карап турабыз. Азыркы учурда эмне жумуштар болуп атат, кандай болуп атат. Курулушта дагы өтө көп текучка кадров болот. Келип кете беришет. Булардын бардыгы жогорку себептерден. Анткени курулуш иши өзү чындыгында оңой эмес. Ушундай ысыкта, суукта иш алып барыш, ошол жерде жайында күндүн ысыгында күнгө какталып иштей турган учурлар болот да. Ошол жерде тердеп, кара тер менен арматура эсептеп, алардын танаштарын чыгарып, ошол жактагы производственный жумуштар өтө көп да. КППдан кирген босогодон баштап материалдар жыйылып турган төргө чейин кандай деген процедуралар бар. Биз азыр Кытай компаниясы менен дагы өнөктөш болуп, кесиптеш болуп иштеп атабыз. Алардын жаңы технологияларын айта кетсек, ошол технологияларын көрүп, биз өзүбүзгө алып, өзүбүз ошол Кытайлардын технологиясында ишти алып барганга атаандаштык болуп атат деп айтсам болот да, конкуренция. Себеп дегенде алар өтө тез ылдамдыкта иштешет экен. Биз дагы мынакей азыр бара турган объектибиз Меридиан, ошол Меридиан объектибизде өзүбүздүн стандартный технология менен эле бир этажды 8 күндө куюп атабыз да. Бул өтө мындай жакшы показатель да, өтө чоң жетишкендик. Азыр ким болуп иштейсиз? Азыркы учурда курулуштун директору болуп иштейм. Мен бул жака келгенде жөнөкөй эле бир мастер болуп келгем, мастер участка. Ушул азыркы биздин башкы офисибиз ал кезде катталган кез эле, эч нерсе жок эле. Ошол мастерлик деңгээлде ишимди алып жүрүп, көзгө эми мактангым келбейт, бирок менин иштерим көзгө көрүнсө керек да. Ошондон улам анан жогорулап баштадым. Кийин уже жоопкерчиликтүү должностторго отуруп прораб болуп иштедим ушул Атмос объектинде. Андан улам башка объектилерди дагы карап баштадым. Ошо Ингруптун азыркы учурда курулуп жана эксплуатацияга берилейин деп аткан объекттер бардыгын үстүнөн карап баштадым. Кийин дагы учурлар өттү. Заместитель болуп иштедим 6 айга жакын. Андан кийин азыр бардык курулуш тармагын карап жатам. Менин мойнумда биз карай турган тармактар бул коопсуздук эрежелери толугу менен бардыгы жана куруучулук процесс. Ал жерде курулуштун ичинде өтө көп отделдер бар. Отдел снабжения, поставка материалов бизге ошо бардык керектүү каражаттардын бардыгын алып келип бере турган отдел.
ал жакта да көп адам иштейт. Андан сырткары инженерно-технический работник деп коет, эми термин менен айтканда ИТР состав, прорабтар, мастерлер, начальник участкалар, алар менен тыгыз мамиледе, тыгыз форматта иш алып барабыз. Ар кандай решенияларды чыгарыш керек болуп калат. Негизи курулушта бардык нерсе пландагыдай болуп кете бербейт. Бул куруучулар мени түшүнөт. Себеп дегенде ар бир күнү ар кандай форс-мажор болушу мүмкүн. Андан сырткары производственно-технический отдел деген бар, ПТО. Ал жакта адамдар бардык ушу сметный проектный сметаны түзүшөт, арматураларга жана бетондорго бардык керек болгон каражаттарга аларды алдын ала расчетун алат. Мындай үйдүн, курулуп жаткан үйдүн өзүнүн себестоимостун чыгарыш үчүн. Жумуш өтө кызыктуу чындыгында. Күнүбүз, күн тартибибиз өтө мындай тыгыз, забитый график. Анан иштеген графигибиз дагы мындай ненормированный да. Ар кандай учурлар болот. Себеп дегенде биз азыр 2 сменде иштеп келатабыз. Колдон келишинче ушул кыш мезгили келгенге чейин күндүзгү жана түндөгү смена деп бат-баттан куруп салайлы деген максаттарыбыз бар. N Group компаниясында куруп аткан үйлөрдүн биринчи орунда ошо сапатын карайбыз да. Дээрлик бардык эле адамдар, эгерде мисалы үчүн мен үйлүү болгум келип үй сатып алайын деген учурум болсо, анда биринчисинен мен сапатына карайм. Бардык адам сапатына карайт. Ошол сапатын элдерге дагы көрсөтүп, мынакей жакшы чындап эле сапаттуу куюп атабыз деп көрсөтүш үчүн биз ар түрлүү испытанияларды көрсөтүп турабыз да. Бизге дагы проверкага келген учурлар болот. Объекттин өзүнө келип текшерип калышат, журнал производства работу карайт, коопсуздук журналдарын карайт, первичный на рабочем месте, водный журнал, ошо регистрацияларын карайт. Андан сырткары бизде ошо куруучулар чындап эле официалдуу түрдө орношконбу, ошол жагын да карашат. Бардык тармакта жакшы иш алып барабыз. Бардык жагын карайбыз. Себеп дегенде бул курулуш жумушу өтө чоң жоопкерчилик да. Бул үйлөр кылымдар бою туруш керек. N Group'тун негизги идеологиялардын бири ошо кылымдарга ийиз калтыруу да. Канчадасың Турдумат? Быйыл 28-демин. Болгонубу? Ооба. Бэкстейджтерди уруп атат эти. Ооба, мен сиздин азыр таң калып жатканыңызды чындыгында түшүнүп турам. Себеп дегенде инженер по техническому надзору ушундай деңгээлдеги должностьтарда жашы мындай ортодон өтүп калган адамдар иштейт. Мен ойлойм, ушул кылып жаткан аракетимдин себебинен жана ата-энемдин ар дайым ак батасын алып турам. Алар мага күн сайын дуа кылат. Мен конокко аларга барган сайын ушу дасторконго майда чүйдө таттууларды ала барам. Анан сөзсүз кайтып аткан учурда мага бир жакшы батаңыздарды бериңиздер деп аябай тиленем да. Кудай Тааладан да тиленем. Ушул бардык составляющийлерден улам ушундай жыйынтыкка келип жеттим деп мен ойлойм. Анан N Group'ка дагы биздин башчыларыбыз дагы терең таазим, өтө ыраазычылыгымды билдирип кетет элем. Анткени ушундай чоң жоопкерчиликти мага ишенип тапшырып, ушул жумушту алып кетет деп ушинтип берип атканына мен өзү негизи жоопкерчиликтен коркпойм. Себеп дегенде жоопкерчиликти мен бир мындай возможностьтун кыргызчасы кандай болчу эле, мүмкүнчүлүк деп түшүнөм да. Ар бир берилип жаткан жоопкерчиликти бул өтө чоң мүмкүнчүлүк деп түшүнөм. Анан бала кезимден эле ушундай сыфаттарым менде мындай сиңип калыптыр деп айтсам болот. Тайманбасмын да, көкпетмин. Ошол көкпеттиктин дагы мындай граньдары, чектери болот экен. Кээ бир жакта жакшы жака жорuyт, кээде жаман болуп калат. Аны дагы кемчиликтерибиз, эми 5 кол тең эмес да, бардыгыбыз кемчиликтүүбүз. Анан дагы бир өзүмө жага турган нерсем бул бардык адам жаңылат. Жаңылбаган жак жок, мүдүрүлбөгөн туяк жок дейт. Бирок ошо жаңылгандан улам ошол кемчиликтерден мындай пайданы өзүбүзгө алып, эмкиде ошол нерсени кайталабашка аракет жасайм да. Буга чейин ушу курулуш башка частный
жеке ошо Кыргызстандын курулуш компанияларында иштегем. Азыр Бишкек өзү кичинекей эле шаар. Биз инженерлер бири-бирибизди тааныйбыз. Кээде ар кандай презентациялар болгондо же бир чогулуштар болгондо жолугуп калабыз, сөзсүз жолугуп сүйлөшүп калган учурлар болот. Ошол кесиптештер менен жолугуп калган учурда алардын эң эле жашы мен болуп калат экенмин да. Бардыгы менден улуу кишилер, бирок өтө сонун кишилер. Күчтүү алдыдагы Кыргызстандын алдыдагы күчтүү инженерлер. Мыкты. Бул мынакей биздин прорабскийбиз. Бул жакта бардык ошо жумуштун мындайча айтканда кухнясы десек болот да. Сейит байке, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, саламатчылык. Жумуштарыңыз кандай болуп атат, жакшыбы? Жумуштарыбыз аябай жакшы жүрүп атат. Баарында бетондорду алып атабыз. Буюрса эртеңки күнгө бетонго даярдык. Эртең саат 10-го бетонубуз бар. Бул жакта завсклад ошол полный ревизия боюнча карайт материалдарды. Бизде в наличии кандай материалдар бар, кандай материалдар жетпейт, 1С программасы менен анан гектарами иш алып бара беришет ушинтип. Бул жакта мастерлерибиз болсо расчет арматура кылып санап атышат. Кийинки этаждарга, келе жаткан этаждарга канча арматура кетет, расход крой менен эсептеп, ошол жумуштун процесси иш башы. Адилет байкебиз болсо начальник охраны бул жакта. Алдыда пландар кандай? Буюрса биздин планда алдыда ушул кыш мезгили келгенде күн өтө сууктап кеткиче, ноябрь ичи колдон келишинче кабаттарды көтөрүп, бат-баттан куруп, андан кийин артынан уже кладка башталат, башка иштер дагы уланып кетет. Биз ушул Кытай биздин кесиптештерден мына бул жактан көрдүңүзбү, гравити көрүнөт. Мындай гравитидеги балдарга, кытайларга салам айтып коебуз. Кытай туугандарыбыздан дагы ошо жакшы тажрыйба алдык биз өзү чындыгындачы. Тажрыйбасынан атаандаш бир ортодо бир конкуренция болду. Өзүбүздүн технология менен ушундай бат ылдамдыктагы темпти көрсөткөнгө толук кандуу ийгиликтерге жетип атабыз да. Бул бир адамдын жумушу эмес, жана орусча айтканда один в поле не воин дейт го. Бул команда, жамааттын күч кубаты берекеси менен ошон үчүн ушундай берекелүү жыйынтыктарга жетип жатабыз. Азыр бул жакта өзүңүз карагандай бардык үйлөрдөн уже бийиктеп баштадык да. Эми Кудайым буйрса дагы 9 этаж курсак, дагы да бийиктейбиз. Бардыгын мындай булуттар менен тең келген. Вот здесь слишком было, ладно. Куруучулардын жумушу жеңил эмес да чындыгында. Бардыгына кээ бир адамдарга балким жеңил деп көрүнүшү мүмкүн, бирок чын-чынына келгенде кара жумуш, темирлерди кесип, ташып, орнотуп, оор көтөрүп, эки жакка күч кетирип, физический жумуш да. Ошого бардык биздин куруучуларга ар бирине жакшы мамиле кылганга жана бардыгына бирдей мамиле, адилеттүү мамиле кылганга кызыктарбыз да, ошондо жумушта береке болот. Ийгиликке кантип жетсе болот? Ийгиликке өзү адамдар, бир адам ийгиликке жетип атса, мындай оңой эле жетти деп көрүшү мүмкүн да. Уктабаган түндөр, канчалаган мээнет, ушундай пешене тер мээнеттен улам, туруктуулук, орусча айтканда дисциплина, туруктуу болуп кылган жумушуңду сүйүп, мындай болгон күчүңдү ошого сарптап, эгер аткара турган болсок жумушту, мен ойлойм бардык эле адам ийгиликке жетет депчи. Болгону ошол ийгиликке жетиштин дагы бирден бир себеби бул болгон жүрөктөгү болгон ишеним да. Ошол нерсеге ишениш керек. Азыр эле мынакей оюма бир мисал келди. Жанагы ким эле ирландский мушкер бар го. Конор Макгрегор. Ошол Конор Макгрегор. Ошонун биографиясынан дагы бир мындай үзүндү көрүп калгам да. Ал жакта ал айтат, мен ушул урушка чыгаардын алдында ушул нерсени элестетем дейт. Визуализировать этип, мен кандай азыр положенияда, кандай стойкада турам, кандай сокку берем, ошол нерсенин бардыгын ой жүгүртөм дейт. Анан психологияга кызыкканымда себеби ушундай, түздөн түз бул ишеним менен жүрөктүн сыфаттары мындай адамдын дене сыфаттарына түрткү берет. Ийгиликке дагы жетүүнүн бирден бир жолдору, бул жеке менин өзүмдүн оюм, ошол кылып жаткан жумуштун тыянагын билиш керек деп ойлойм да. Ошол нерсенин жыйынтыгын көрүш керек. Эгерде адам ошол аткарып аткан, кылып аткан өзүнүн жумушунун мындай маңызын, маанисин билбесе, анда ал
маанисиз эле болуп калат. Эгерде алдыда конкреттүү бир максат болсо, адам ошол максатты көздөй күндө умтулат, күндө бир иш аракет кылат. Ошол кылып жаткан жумуштун процессинде учурунда рахат алыш керек, кылып жаткан жумуш жагыш керек. Мен ушинтип ойлойм. Ошондо адам ийгиликке жетет. Туура. Кыялыңыз барбы? Кыялым албетте бар. Мен кыялдануучу нерсе бул биздин мамлекетке, бүткүл аламга, ошо коомчулукка пайдам жетсе экен деген кыялым, бирден бир чоң максаттарым жана кыялым. Өлкөлөрдү дагы көргүм келет, алардын ар бир өлкөнүн, ар бир улуттун өздөрүнүн маданиятын көргүм келет, аларга аралашкым келет. Кичинекей Кыргызстанда жашайбыз, бирок дүйнөнүн булуң бурчунда кандай деген адамдар бар, кандай алардын өздөрүнүн жеке мындайча айтканда менталитети, алардын өздөрүнүн үрп адаттары, салттары бар. Ошол нерсеге кызыгып, алар менен аралашкым келет, көп тил билгим келет. Кыялдарым айта берсем көп. Жакшы. Ошо биз иштеп жаткан компаниянын N-Group'тун бирден бир чоң максаты дагы коомчулук адамдарга жеңилдик жана мындай комфорт түзүш максатында орундалган. Мен дагы бул нерсеге абдан кошулам жана кыялданам. Ушул N-Group бир эле Орто Азияда эмес, бүткүл Европада, батышта, чыгышта баардык жака атагыбыз чыксын деп. Жана мен эң башкы нерсе бул жерде мен ошол нерсеге ишенем. N-Group бизди баягы мындай да үйдө биз үйгө барабыз жумуш бүткөндөн кийин, тамактанып, бир аз үй бүлө менен көңүл бөлүп, анан уктап эртеси эле кайра жумуш. Күнүбүздүн эгерде 80% деп айтсам адашпайм, толук жумушта өтөт. Эгерде жумушта кесиптештерибиз менен болгон мамиле жаман болсо, анча эмес болсо, анда жумушубузда дагы береке болбойт да. Жумушка ушундай бир нурданып, мындай жакшы бир энергетика менен келип, ар бири менен учурашып, ошол эле учурда баардык тапшырмаларды аткарып, мен ойлойм, баардыгыбыз адам болгондон кийин баардыгыбызда жеке өзүбүздүн кыялдарыбыз болуш керек, бирок мен ошо көрөрмандарга дагы, көрүүчүлөргө дагы айтып, мындай кеңеш берип кетчү нерсем, эгер кыялдана турган болсок, кыялдарыбыз өтө бийик болуш керек, өтө жогору болуш керек, арканды тээ алыс чыдаш керек. Эгерде биз канчалык кыялыбызды, максатыбызды жогору койсок, ошончолук бизде күч кубат жана ошончолук Кудай таалам дагы коюп берген жолу ачык болот да. Бийик кыялданабыз. Турдумат, маек үчүн рахмат. Сиздерге дагы чоң рахмат, ушунча мени жумушума кызыгып, мен абдан кубанычтамын, чындап айтсам, бир аз да толкунданып турам. Ушундай мен кылып аткан ишке ушундай кызыгып, кандай болду экен деп кызыгып аткандарыңыздарга сиздерге дагы терең таазим. Жумуштарыңызга, жалпы эле баардыгыбыздын жумуштарыбызга Кудай таалам берекесин берсин. Ошо мекенге, элге, жерге кызмат кылган чыган кыргыздын патриотторунан болойлу. N-Group компаниясын бүткүл аламга, баардык дүйнөгө тааныта турган деңгээлге жеткизели. Саламатта болуңуздар.